Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Нуркейжи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандык ушак кетиңиздер менен достор, иштеп атат. Так, бүгүн 3 апрель 4-ай 2022 жыл. Москва вакыты боюнча саат 11 болду. Достор, 2 автоунаа сатыкка коюлуп атат. Доставкага сурап аткандар өтө көп болуп атат. Матис 2008 беле? 2008 08 механический коробка автомат достор. Доставкага даяр машина, наклейкасы менен достор. Кийинки автоунаа 2015 Hyundai Solaris 1.6 автомат коробка достор. Казайын Адлет инибиз, кел Адлет. Биздин права боюнча сиздерге маалымат берип өтөйлү. Сурогу бүтүп калган же баягы сурогу жок правалар, сынып калган, күйүп калган жана баягы сүрөтү да көрүнбөй калган правалар боюнча 2022 жылдын жаңы жылдан кийин уже Москвадан бере баштаган бул Адлет инибиз ошол правага тапшыргандардын бири экен. Кайсы жерден кандай алды, бир сыйра өзүнөн комментарий алайлы. Достор, алданбаңыздар, кошумча маалымат катары 25 миң, 30 миңге бул жактан права алып беребиз, турлап беребиз деген посредниктер бар экен достор. Эч кандай алданбаңыздар. Болгону бир 5-6 миң эле акчаңыздар кетет экен. Өзүңүздөр чуркасаңыздар бир жума анте керек эле бүтүрсөңүздөр болот экен. Ушундай. Анан баягы убактым кетет, лучше башка бирөөгө жасатам дегендер фальшивый чыгып калса, фальшивый документ, уголовный дело достор. Сактыкка кордук жок. Өзүңүздөрдүн башыңыздар менен жооп бересиздер эгер кармалып калсаңыздар. Кудай сактасын. Адлет, бир сыйра айтып өтсөң, инем өзүң тааныштыр дагы, кандай алат, кандай жолдор менен. Assalamu alaikum туугандар. Жумалиев Адлет. Ошо биз бул жактан жаңы жылда айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу боюнча жаңы башталганда биз документтерди чогултуу боюнча алгачкылардан болгонбуз. Сен мага башында чалгансың, видео тартайлы деп. Урматтуу туугандар, мындай кыласыздар. Регистрация боюнча кайсы районго катталган болсоңуздар, ошол райондун жергиликтүү медклиникасына барасыздар дагы. Биринчи эле жолу наркологический диспансерге барасыздар дагы моундай справканы аласыздар. Канча төлөнөт экен ошого? Эгерде сиздер Москвада 3 жылдан көп жашаган болсоңуздар, 800 рубль 2 сааттын ичинде даяр болот. Эгерде ага 2 жылдан аз жашаган болсоңуздар, сиздер 3600 рубль төлөйсүздөр. 2 күн 3 күн күтөсүздөр. Андан соң бул справканы колго киргизгенден соң, моундай болгон справканы ошол эле райондун психический диспансеринен аласыздар. Бул справка үчүн сиздер 1000 рубль төлөйсүздөр. Муну канча күндө алат? Муну сразу эле берет. 1 сааттын ичинде берет. Соң бул 2 справканы алгандан кийин сиздер документ кейжи деген биздин посольствонун жанында кыргыз жигиттер иштеп атышат, кыздар. Ошол жерге барасыздар дагы. Номер 003 деген справканы аласыздар. Мен зрениям жакшы, айдоочулукка даярмын деген. Соң ал справканы да 1000 рубль аласыздар, ал справка да 2-3 күндүн ичинде даяр болот. Ошо менен жалпысынан 1 жума вакыт кетет да. 1 жума вакыт кетет. Акча жагынан ошондо? Акча жагынан ошондо биринчи 3600 болсо, кийинкиси 5600 кетти. Жол киреси менен 6000. Жол киреси 6000 акыры. Анан туугандар, биз дагы угуп калдык, ортомчулар пайда болуптур көп жердечи. Бүтүрүп бере албайт. Эч бүтүрүп бере албайт. Өзүңүздөр эле жүгүрүп, өзүңүздөр алдыңыздар. Посольствого барып тапшыргандан кийин сиздин документтериңиз Кыргызстанга кетет. Соң 1 айдын ичинде кайтып даяр болуп келет. Анан ошол кеткендиги боюнча биякта бир справка берет экен, что бул. Ооба. Кыргызстанга сиздердин документиңер Кыргызстанга кеткенде сиздерге деген чоң кагаз берет, моундай чоң. Ал кагаздын ичинде бардык маалыматтар болот. Кийин Кыргызстандагы жанагы кайсы областта жашасаңыз, ошол областтын жергиликтүү жанагы права берүүчү мекемеси бар да, ошол жан кассасына барып 500 рубль төлөйт. Андан кийин 500 рубль төлөгөндөн кийин чегин телефонго сактап коет, WhatsApp аркылуу алып туруп, соң кийин бул жактан жаңы даяр болгон праваны алып атканда көргөзөт. Мен Кыргызстанга дагы төлөдүм мамлекетке деп. То есть эстен чыкты. Биздин посольствога дагы 2900 рубль төлөйт. Ошо праваны кайра жаңыдан восстановить этип аткандыгы үчүн. Ошондо биринчи 6000 кетти беле? Кийин да 3000, почти 3000 төлөгөндө 6-7-8 миң. Кыргызстандагы 500 кошулуп 8,5 миң. Анан фальшивый болуп калышы да мүмкүн, жасатып бергендер, 100% кепилдик эч ким бербесе керек. Жок, ошо кепилдик бергенде да фальшивый жасата албайт. Биз баштан аяк жүгүрүп көрдүк го, фальшивый жасата албайт. Бекер акчаңызды алат дагы жок болуп качып кетет. Достор, дагы бир нерсени кошумча маалымат катары айтып өтөйлү. Мага бир
бир жума мурда Кыргызстанда СМБда иштеген бир өкүл чалды. Мен видео роликтеримди көрүп жүрөт экен. Сага негизи кайрылгандар көп окшойт, баягындай бирөөлөр кидайт эткен, жанагынтип бир документ жасатып берем деп, же выкуп, же лизинг, негизи эле мындай кандайдыр бир мындай алдамчылыктарга туш болуп калган биздин мекендештер көп окшойт деп ушундай кайрылды. Анан мен ал байкебизге айттым, действительно мага кайрылгандар көп. Күнүгө жок дегенде 2 же 3 адам чалат. Регистрациямды тапшырдым эле базадан чыкпай калды, чалсам антет минтет. Же правамды, же мындай лизинг, выкуп, алдап койду, тинтип койду, минтип койду. Толтура проблема. Буюрса достор, жакында ушул бизде МИД, МВД Москва жергесинде, Москва өлкөсүндө биздин посольствого бул жакта мындай өзгөрүүлөр болот экен. Буюрса бир айдын ичинде башкача СМБнын өкүлдөрү келет экен, ошол органдын ордуна буюрса сен менен чогуу иш алып барабыз деп ушундай приложение кылып атат достор. Кимде ким алданып же бир ушундай бир эмелерге, учурларга түшүп келип калган болсо, буюрса сиздердин дагы проблемаңыздар чечилет. Анан достор, алдап жүргөн, ушундай алдайм деп жүргөн бир арам иш менен алектенип жүргөн биздин мекендештер, биздин атуулдар, азаматтарга кайрылат элек. Достор, баягы адал эмгек менен тапкан нерсе 1 сом тапсаң дагы ошол 1000 рубль, 10 000 деген рубльдай эле мындай берекесин берет. Ошого тете десек болот. Ошон үчүн ушундай иштерди кылып жүргөн биздин эр азаматтарга, достор, келиңиздер адал оокат менен, өзүнүн маңдай тер менен тапканды үйрөнөлү. Бир күн болсо бир күн бул дүйнөдө да жоопкерчилиги болот. Анан акыры барып аркы дүйнөдө сөзсүз түрдө чара болот. Бул 100% доказано десек болот. Ошон үчүн Алланын алдында ушул берген аманатты, ушул биздин аманат да бул. Дене бизге аманат. Адал оокат менен камсыз кылганды үйрөнөлү. Бардыгыбызга Аллахым ушуну насип кылган болсун достор. Рахмат Адилет. Жакшы маалымат болду деп ишендирет элек. Адилеттин жүздөй балдар көп болсун. Көңүл ачып, жөнөкөй бала экен достор. Так, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Биз эми машинелер боюнча баштадык. Так, машина арзан. Таптаза арзан 1.6 автомат. Туруп турсун. Матис срочно сатылып атат. Байкебиз арендага машина айдап жүргөн экен. Арендага айдап жүргөндөр достор, абайлабайдаңыздар, уктап кетип, азыр жөн эле 120 000ге күйүп олтурат байкебиз. Ошон үчүн акча бул колдун кири. Уктап, эс алып, мындай ишке чыгыңыздар. Мына, көрүп атабыз канчалаган. Сиздер укпасаңыздар деле, мен баягы мага кайрылгандар өтө көп болгондуктан ушундай проблемалар толуп турат. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүзгө сак болойлу. Бир 500 000 рубльдин артынан кубабыз деп, мына 120 000ге түшүп отурат. Аягында өзүнүн доставка менен иштеп жүргөн машинесин сатыкка коюп атат достор. Жылы 2008 механический коробка автомат. Документ жагып, кыскасы мындай айтканда, документ жагып полный уверенный адамдар экен. Мына машинени бир сир эле көрсөтүп коелу. Реальный покупательдер, келиңиздер, көрүңүздөр, машинени көрүп туруп, у капота торг кылсаңыздар болот достор. Мына арт жактарында кичине эмелери бар, чириктери, бамперасында, мына подкрылниктери, достор, мындай болгондой айтып коелу. Так, ички жактары полный таптаза, мындай монитору бар экен, задний вид камерасы бар, механический айнек көтөргүчтөрү бар, поликтери, чехолдору бар жогу ордунда, кызыл цветте. Байке, машиненин документи кандай? Документ мен байкеме оформление болгон. Ошол байкеңиздин атында туруп турса боло берет, а? Жок, сразу переоформлять кылгыла дейт да. Переоформлять кылгыла деби. Эми 1-2 ай туруп туруң байке, кичине иштеп туруп өткөзүп алам десе болсо керек, а? Болот. Болот, а? Анан уктап кеттиңизби? Таксидеби? Таксиде. Макул. Баягы чыгашы болбосо киреше болбойт. Буюрса, онун аркасында бир жакшы ийгилик күтүп турат сизди. Эсен аман кутулуп алсаңыз эле, машиненин баасын канча коебуз эми? 120 деп коебуз. 120. Торг болобу? Соодалашса болобу же токетер жер элеби? Соодалашса болот кичине. Кичине болот, а, торг. Достор, 2008 2010. 2010 экен достор. 2010 08 механический коробка автомат. Достор, 120 000 койдук. Так, кичине торг болот. Ушу байкебизге жардам кылып, ошо
айткан баасыга алып дагы иштесеңиздер болот. Себеби бул машинелер азыр 150 миңден өйдө. Болгон кичине жасата турган жерлери бар. Аны жасап Летний дөңгөлөк бар, литий диска мененчи. литий диска менен летний дөңгөлөктөрү бар. Кошуп бересиз. Ооба. Жакшы. 120 миң. Жакшы. Ийгилик. Кетет буюрса. Достор, дагы бир сурайын сиздерден. Матис сурагандар да өтө көп болуп атат доставкага. Ошо 120 миң деле бериңиздер дагы ушу байкебизге жардам кылып. Летний баллондорун кошуп берет. Калган жактарыны өзүңүздөр мындай реальный эле баа 120гачы. Ошондой кылсаңыздар сиздерге Аллахым берерин унутпасын достор. Ушундай, жакшы. Кеттик анда кийинки автоунаа. Hyundai Solaris 2015 1.6 автомат коробка. Оп, бисмилlah. Машина боюнча достор. Сырты боюнча бир сыйра комментарий берели. Сырты боюнча таптаза машина. Өзүнүн цвети ак. Цвети ак. Меткалары ордунда. Оң жак крыло, сол жак крылосу боюнча дагы ордунда. Ушу багаж негедир чечилген. Мынакей. Багажым негедир чечилген. Опа, бирок мындай зазорлору дагы ордунда. Эми кичине кетип калыптыр, бирок түшүнүксүз неге чечилгени. Так, бамперларында кичине сарапиналар бар. Булар эми айдаганда кичинеси болбойт. Мына крылосунда бар. Мына сыртыны көрүп турасыздар, таптаза сырты. Анан дөңгөлөктөрү люпочка турат, 15 размер. Жайкы дөңгөлөгү да бар Адилет, а? Жок, жайкы жок. Жайкы жок, жайкы жок. Бирок кышкы дөңгөлөгү люпочка экен, достор. Мына, көрдүңүздөр. Эми ички салон боюнча. Бул жерде комплектация комфорт 2015-терге. Полный электропакет, блокировка, разблокировка бар. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Оталдырып көрөбүз. Опа. Өзүнүн штатный мафону, подогрев лобовое стекло, подогрев задний лобовой, кондиционер, подогрев передних сиденья, автомат коробка, подлокотник жок, сдачалар бар. Сдачалар даяр. Так, кошумча пробег боюнча достор, 353 298. Мультируль бар. Так. Корректор фар бар. Чехолдору боюнча, чехолдору дагы жакшы. Өзүнүн кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн. Кыргызстандын чехолу окшойт. Так, кеттик мотор жагын көрсөтөйлү. Так, арткы салону боюнча дагы, арткы салондагы ордунда бар жок. Мотор жагы боюнча достор. Мотор жагы мына угуп турасыздар. Ровно иштеп турат. Мына калчылдап, титиреп, мындай чыйыктаган, тарактаган звугу жок. Сол жак крыло боюнча, сол жак крылосу таптаза экен мынакей, вообще чечилбептир. 2015 мына моделден байкасак болот, родной краска. Так, капоттун крышкасы чечилген эмес. Сол жагы таза. Мына талшынамер өтө сонунда, бул Нуркейжиники. Мына карасаңыздар. Крыло таза экен го, бирок ушул кайсы бир детальды алмаштырганда ключ тийиптир. Жакшы, мотор жагы өтө сонун. Адилет. Документ боюнча. Документтер толугу менен таза. Страховкасычы? Страховкасы оригинал. Без ограничения? Жок, неме июнда бүтөт. Ограничения? Июнда бүтөт, 6000 төлөп улантып алат дагы. Дагы 6 айга улантып алат. Так, лицензия менен немеге канча төлөйсүң путеводительге? 500 төлөйм айына. Неме Кубанычбек деген Баткендик таксырдын намында машина. Таксыр Алла разы болсун. Өзүнүн такси паркы бар. Катталсаңыздар болот. Сафина деген рекламалай кетейли учудан пайдаланып. Таксыр көп кыргыз балдарга жардам берип жүрөт. Машина ошонун намында. Эгерде машина өзүңүзгө өткөзүп алам десеңиздер, анда лицензияны жаңылайт, страховканы жаңылайт, көпкө түшүп каласыздар. Лучше тийбейли. Ошончо эле таксы менен келишип алып, айына 1000 сомдон берип турасыздарбы, келишип алып, ишти кылып берсеңиздер болот машинада. Сиз жолуктуруп сүйлөштүрүп. Мен жолуктуруп, тааныштырып сүйлөштүрүп коем. Жакшы. Басын канча койдуң эми? Басын 620 тотабыз, эми Кудай кааласа келишебиз. 620 достор. Жакшы ба? 620. Реальный ба?
Буга чейинки машиналар дагы 2015-2016 1.6 автоматтар 610, 580, 560, 2014'төр кечээки машиналар 560 ушундай кетип атат. Кечээки боюнча кечинде киргиздик, түнү чалды. Машина сатылды. Демек, бул машина мындай айтканда бюджеттин кечээки машина хазайын айтмакчы, пирашке. Алдың саттың. Алдың айдадың саттың. Алганга дагы жакшы, сатканга одон дагы жакшы. Мына бюджеттин машина. Өтө сонун. Анан айдагандар дагы айтып атат, пышык машина деп. Жакшы, ийгилик, адилет. Алла разы болсун. Маалыматыңа Сиздерге дем алар болсун. жакшы сатып ал буюрса, жакшы адамдарга буюрсун. Ийгилик, а? Мына ушундай достор. Права боюнча, доставка машина боюнча, анан кидайт эткендер боюнча бул видео ушун менен жыйынтыкталат достор. Биздин номерди ар бир видеонун аягынан тапсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Биз ушул Ашандын кароолчусубуз. Кечинде келебиз, обзор кылып тартабыз. Ашандын эшигине жаап анан кетебиз. Бизди ушул жерден тапсаңыздар болот достор. Кийинки видеодон жолугушканча баарыңыздарга ийгилик.